Мен каарданып силерди кылычтап кырам, аялдарыңар жесир, балдарыңар жетим калат. Эгерде сен менин элимдин жардыларына карызга акча берсең, анда аны кысымга алып, үстөк кошуп алба. Эгерде жакыныңдын кийимин күрөөгө алсаң, күн батканча кайрып бер. Анткени ал кийим анын жалгыз жаманчысы, ал анын денесин жаба турган кийими, ал эмнени кийип жатат? Ал мага ыйлап кайрылганда мен угам, анткени мен кайрымдуумун. Кудайга акарат келтирбе, өз элиңдин башчыларын жамандаба. Эгиниңдин биринчи түшүмүн, жүзүмүңдүн биринчи ширесин мага кечиктирбей алып кел. Уулдарыңдын ичинен тунун мага бер. Бодо малыңдын да, коюңдун да биринчи төлүм мага бер. 7 күн алар өз энелеринин жанында болсун, 8-нчи күнү аларды мага бер. Ошондо силер менин ыйык элим болосуңар. Талаада жырткыч жара тартып кеткен малдын этин жебегиле, аны иттерге ыргытып жибергиле. 23 бөлүм. Ушак таратпа, жалган күбө болбош үчүн абийирсизге кошулба. Көпчүлүктү ээрчип жамандыкка барба. Көпчүлүккө карап талаш тартышта адилеттиктен четтебе. Талаш тартышта жакырдыгына карап анын ишин жактоочу болбо. Эгерде душманыңдын адашкан өгүзүн же эшегин тапсаң, аны ээсине алып барып бер. Эгерде душманыңдын эшеги жыгылып, көтөргөн жүгүнүн астында калганын көрсөң, талаага таштабай анын жүгүн чечиш. Жакырдын ишин туура эмес соттобо. Калптангач күнөөсүздүк үйгүзбө, адилеттүүнү ак жерден өлтүрбө, анткени мен мыйзамсыздык кылган адамды актабайм. Пара алба, анткени пара көздүүнү сокур кылып актын ишин бурмалайт. Келгинди таарынтпа, анткени силер келгин болгон кандай экенин билесиңер. Өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Жериңди 6 жыл иштетип түшүмүн ал. Ал эми 7-нчи жылы жериң эс алсын. Элиңдин жакырлары жанын баксын. Алардан калганын талаадагы жаныбарлар жесин. Жүзүм зарың менен зайтун дарагыңды да ошондой кыл. 6 күн иштеп 7-нчи күнү эс ал. Ошондо өгүзүң да, эшегиң да, күңүңдүн баласы да, келгин да эс алат. Силерге айтканымдын баарын аткаргыла. Башка кудайлардын аттарын атабагыла. Алардын аттарын оозуңарга албагыла. Мага арнап 1 жылда 3 жолу майрам өткөр. Ачыткысыз нан майрамын өткөрүп тур. Мен сага буйругандай абыт айынын белгиленген убагында 7 күн ачыткысыз нан же. Анткени ошол убакта Мисирден чыккансың. Эч ким менин алдыма куру кол келбесин. Талаага эккениңдин биринчи түшүмүн алганыңда түшүм майрамын өткөр. Жылдын аягында түшүм жыйнаганыңда да түшүм майрамын өткөр. Эгедер Теңирдин алдына бардык эркек аттууларың жылына 3 жолу келсин. Мага арнап чалган курмандыгыңдын канын ачыткы кошулган нан менен бирге алып келбе. Мага арнап чалган майрамдык курмандыктын майы эртең мененкиге калбасын. Жериңден алган биринчи түшүмүңдү Кудай Теңириңдин үйүнө алып кел. Улакты өз энесинин сүтүнө бышырба.